Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, жакында эле Москва жергесинде мэри Сергей Семенович Собянин Комсомольская правда агентствосуна бир сыйра маалымат берди. Мигранттар тууралуу дагы айтып кетти. Россия Федерациясында бүгүнкү күндө атайын согуш операциясы болуп атат. Көпчүлүк жанагы күчкө толуп турган эмгекке жарай турган жарандардын бүт баары атайын согуш операциясы жакта жүрөт. Мигранттарга тийишпегиле, мигранттарды кубалабагыла деп өзүнүн кичинекей оюн айтып кетти. Эми бул Сергей Собянин бул Россиядагы 84 субъекттин эң чоң бюджети боюнча жана халкы боюнча шаардын жетекчиси, Москванын жетекчиси. Бул кишинин сөзү дагы абройлуу. Мекендештер, тыйын которуу системасынан мультитрансфер жаңы сайты чыкты. 0% менен Кыргызстанга күнүнө 400 000 рубльга чейин которсоңуздар болот. Рубль менен, сом менен жана доллар менен алсаңыздар болот. Кыргызстандын ар бир банкынан О банктагы, М банктагы жана башка банк аркылуу тыйынды алсаңыздар болот. Ссылкасын мен астына киргизип коем, жана Telegram каналдан көчүрүп алсаңыздар болот. Бул эмнеге сигнал берет? Молдова өлкөлөрүнүн жарандары үчүн бүгүнкү күндө жанагы президенттин указы 1126 номердеги указ амнистия бул дагы ары жылды. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары реестрде бар жарандар 90 000 жаранды түзөт. Жалпы чет элдик жарандар баш аягы 500 000 киши түзүп атат. Бүгүнкү күндө реестрден чыгууга көп мекендештер жетишкен жок. Эгерде Собянинин сөзүн өйдө жак уга турган болсо, балким жана молдовандарга окшоп Кыргызстандын жарандарына да жана башка чет элдик жарандарга жана амнистия 10-сентябрдан токтоп калбастан кайра узарышы мүмкүн. Бул бүгүнкү күндө жөн эле далил катары айтып атабыз, бул аналитика катары эле балким болушу мүмкүн деп. Болот эмес. Орустар ойдогусун кылат, ошон үчүн массалык түрдө депортация болушу да мүмкүн, ошого дагы моралдык түрдө даяр бололу. Реестрден чыгарыла албай калган жарандар балким ошентип амнистия узарышы мүмкүн, бирок бул кичинекей эле божомол. Эгерде чын эле жана Молдованын жарандарында боло турган болсо, бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк болот, дагы легализация болгонго. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай колду түшүрбөйбүз, очередке туруп реестрден чыкканга аракет кыла беребиз. Россия жергеси боюнча баш аягы 5 миллиондон ашык жумушчу жетишпей атат деп Собянин айтып кетти. Буга чейин Яндекс.Го системасындагы менеджерлери кайрылып кеткен жетекчилиги. Таксисттер жааматында 150 000ден баштап 250 000ге чейин Россия Федерациясы боюнча таксисттер жетишпей атат. Таксисттерге тийишпегиле деп алар да суранып кеткен. Эми Россия Федерациясында 2 блок бар. Бул социально-экономический блок. Булар дайыма айтып келет, мигранттарга тийишпегиле, булар экономиканын жүргүзгүчү, жумуш орундарын иштеп берип атат. Жашынакай айлыгын алып, налог төлөп, бизге экономиканы көтөрүшкө чоң салым кошулуп келип атат деп. Экинчи блок бул силовой блок. Силовой блоктордун өзүнүн чындыгы бар. Булар мигранттар потенциалдуу бизге коркунуч алып келет. Булардан сак болуш керек, буларды контролго алыш керек деп айтып келет. Эки блок дайыма бири-бири менен карама-каршы болуп келет. Эми Собянин болсо бул социально-экономический блоктун жааматында жүргөн киши үнү жогору жакка жетет деп ишенебиз. Балким ошол амнистия дагы узарышы мүмкүн деп толук ишенебиз. Жаңылыктар болсо силерге айтып турабыз, шашпай. Урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама катары айта кетели. Баарыбыз эле Кыргызстанга жүк беребиз, посылка беребиз, дары дармек, кичинекей документ беребиз, аэропортко барып бирөөнөн жалдырайбыз. Осман Экспресс деген уюм бар. Бир күндө 600 рубльдан өйдө Кыргызстанга булуң бурчуна жеткизип берет. Телефон номери +7 903 146 0003. Болгар-Ас проспекте биринчи выходта чыкканда 20 метр чалып, колдонуп Кыргызстанга эч кимге жалдырбай документтерди, посылкаларды берип ийсеңиздер болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.